Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Аллах таалам барыбызга пайдалуу илим насип кылсын. Ыйык берекелүү ороз айында барыбызга ийгилик берип, көп Аллах таалам эстеп, көп Куран окуп, көп сооп амалдарды кылып, орозодо ийгиликке жетүүчүлөрдөн кылсын. Ороз айы Курандын айы, ороз айында Куран түшкөн дейт. Наба сүрөсүндөбүз. Буга чейин айтып кеткендей, мушриктер, Аллага ишенбеген адамдар, ойку кайык болуп, экеленип, шек санагандар, түрлүү түркүн сөздөрдү айтышып, кыямат кайым жөнүндө пайгамбар алейхиссалату вассалам кабарлаган жана Куранда бир нече келген аяттарды аларга кабар жеткенде, ошол күн жөнүндө түрлүү түркүн абалда болушту. Анан булар ишенсе да ишенбесе да баары бир билишет, алар сөзсүз билишет деп Алла таалам өзүнүн адамдарга берген жакшылыктарын, неаматтарын эскерди. Жерлерди силерге төшөктөй кылдык, тоолорду казыктай кылып кактык, силерди жуп кылып жараттык, жада калса уктаган уйкуңарды силерге тынчтык кылып, эс алуу кылдык, түнүңөрдү кийимдей кылдык, күндүзүңөрдү жашоо кылдык, тирексиз кылган 7 кабат оор асманды төбөңөргө койдук, күнүңөрдү жаркыратып, нур чачкан кылган энергиядай кылып адамга пайдалуу кылдык, жана асмандан нөшөрлөгөн жамгырларды, булуттан жарып чыккан сууларды чүрүп, жер бетин көгөртүп, жашылдантып, бакчалардан кылдык деп, бирок ушунча жакшылыктын артынан акыры келип адамдарды бөлө турган кыямат күн келет. Ал күн шексиз күн, жакын күн, кыямат күн десе кээ бир адамдар алыс ойлойт да. Кыямат кайым өтө жакын. Бир хадисте келет, тозок менен бейиш силердин кийип жүргөн бут кийимиңерден дагы жакын деген. Себеби адам өлөр менен кыяматы турду болду. Адамдын жаны чыккандан кийин болду, ал адам кыяматка кантип жеткенин билбей калат өзү. Биз кээде Даджал келиш керек, анан Иса пайгамбар болуш керек, Махди түшүш керек, анан кыямат кайым чоң белгилер болуш керек деп адамдар кылымдап ойлошу мүмкүн. Ар бир адамдын жаны чыккандан кийин болду, кыяматы турду деген сөз. Андан ары бул дүйнөдөн кош айтышып кеткенден кийинки кадамдар көз ирмем. Болду, бүттү. Ошон үчүн бул нерсеге узун үмүт менен карап, кош көңүлдүк карабаш керек. Акыретке ишенбеген адамдарды капырчылыгы, кылган ширки, иман келтирбегендиги куруткан болсо, мусулман адамдарды ошол күнгө болгон даярсыздыгы, кайдыгерлиги, кош көңүлдүгү, шалакылыгы, боштугу курутат Кудай. Шахваты жашоого сүңгүп кирип, азгыр кылган ар кандай азгырыктарга кирип кеткендиги, буйруктарды таштап койгондугу, тыйылган нерселерден тыйылбай калгандыгы, ушул нерсе курутат мусулмандар. Мына ошол күндө белгилүү адамдарды бөлүнө турган күн, капыр мусулман деп, акыйкат жалган деп, күнөөкөр кылмыштагы адамдар, адилетсиз кылган адамдар, мына ошол периштелер, Исрафил периште сурнай тартканда адамдар топ болуп келет. Ал убакта асмандагы эшиктер ачылат деп. Васуйратил жибалу факанат сараба, ал эми тоолор тытылган жүндөрдөй болуп асманга жана акым-зыкым деп кой, ошондой болуп учуп калат дейт. Тозок болсо инна жаханнама канат мирсода, тозок даярдалган абалда турат. Кимдер үчүн? Литтогина мааба, чектен чыккандарга ал жерге жай болуш үчүн. Лабитина фиха ахкоба, ал жерде кылымдап калышат. Ал эми капыр мушриктер болсо чыгышпайт деди. Түбөлүк калышат деди. Ла ядукуна фиха бардау вала шараба, ал жерде алар салкындыкты да көрүшпөйт, суусундукту да көрбөйт, тек кана өздөрүнүн чыккан ириң кандарды азыктанышат. Мунун баардыгы алардын кылган жаман амалдарынан, өздөрү кылган амалдардын натыйжасын көрдү. Кыямат кайым жок деди эле, акырет жок деди эле. Кана бар болсо Аллахым асмандан таштарды жадырчы, бизди азаптачы деген. Мына Аллах сактасын, адам баласынын жүрөгү тайганда, имандан бурулуп кеткенде оозунан жакшы сөз чыкпайт, кесир сөз чыгат. Ошон үчүн бул дүйнөдө байкасаң, кээ бир жана көзүн май баскан, имандан алыстап кеткен, кутуруп кеткен, текеберчиликке, байлыгына, бийлигине чүмүркен адамдар ушундай кесир сөздөр сүйлөп калат. Өзүн баягы бир сыноого тыштаса дагы бир жакшы сөз менен айтпайт. Илгери дагы пайгамбарга каршы чыккан адамдарды ушундай сөздөрдү айткан. Кана Кудайың бар болсо асмандан таш жадырсынчы. Кана Кудайың бар болсо биздин жаныбызды алып кетсинчи. Кана Кудайың бар болсо тозогуна салсынчы. Мындай сөздөрдү айткан эмес да, Аллах таалам бар болсо бизди хидаятка салсын, бизди мындай кылсын деп жакшылыкты тилеген эмес. Ушундай кырсыкты, апатты, балейни тилеген. Адамдын жүрөгү кыйшайганда Кудай сактасын, ушундай жамандыкты тилейт. Бул жерде дагы жаза ва вифака, алардын кылган амалынан
алар болгон жаза болду. Кана тозогуң болсо көрөйлү деген. Иннахум кану ла яржуна хисаба. Себеби алар эч убакта бул күндү көрөбүз деп, бул күнгө даярдыгы жок эле, үмүтү да жок эле, ишенишпейт эле. Ва каззабу би аятина киззаба. Ошол күмөн санап эле койбостон, ишенбей эле койбостон алар жалганга чыгара эле. Жок ал жак. Ишенбегиле деп керек болсо адамдарды чакырган. Ва каззабу би аятина киззаба. Биздин аяттарыбызды жалганга чыгарган дейт. Мына бүгүнкү күндө да ошол капырчылыкка кирип кеткен адамдар, шайтанга кызмат кылгандар кадимкидей күрөшөт. Китептер жазышат, макалалар жазышат, ушундай документалдык фильмдерди тартат. Максаты мусулмандарды жолдон тайдыруу, акыретке болгон ишенимди жоготуу, жанагы атеизмдин таркалышы, ар кандай бул дүйнөдө бир келдиң, ушул дүйнөдө гана жырга калганын баары түш, ал жөн эле жомок, мындай тигиндей деген түрлүү түркүн формалар менен адамдарды имандан тайдырып атат, Алла сактасын. Ва кулле шейин ахсайнаху китаба. Мунун бардыгын, сүйлөгөн сөздөрүн, кылган амалдарын, жанагы кылыктарын бардыгын биз китепке жазып койгонбуз дейт. Эч нерсе текте калбайт. Ошон үчүн капырлар кыямат кайымда таң калат. Тобо бул не деген китеп? Эч нерсени калтырбап турган, барын жазылыптыр го деп. Бул дүйнөдө ар бир адам канча өмүр сүрөт, ошо сүйлөгөн сөзү, кылган амалы бардыгы жазылганын көрүп таң калат. Чоңунда, кичинекейинде калтырбай барын жазып турго, барын бизге тизмектеп айтып берип атат дейт. Анан ал күндөгү таң калганы, өкүнгөнү, кайгырганы, ыйлаганы, өкүрүп акырганы, өкүнүчү эч кандай жардам бербейт. Алла таала эмне деп жооп берет экен? Фазуку фалан назидакум илля азаба. Силер эми азапты тарткыла, мен силерге азаптан башка эч нерсени кошуп бере албайм деген. Алла сактасын. Алла таалам Куранда окусаңыздар, бүт жерде бейишти эскергенде тозокты эскерет. Тозокты эскергенде бейишти, мындай эри шаркак кошко жүрөт. Иманды эскергенде сөз капырчылыкты да эскерет. Бейиш ээлерин эскергенде тозок ээлерин эскерет. Тозок ээлерин эскергенде бейиш ээлерин эскерет. Бир коркунучту айтса, сөзсүз үмүттү да айтат. Үмүттү айткан болсо, коркунучту айтат. Ошон үчүн мусулман адам дайыма коркуу менен үмүт коштолуп бирге жүрүш керек. Чымчыктын эки канатындай болуп. Тек гана коркуу эле жүргөн болсо дагы адамды жакшылыкка алып барбайт. Тек гана үмүт менен жүрө берсе дагы адамды жакшылыкка алып барбайт. Ушул экөө тең салмактуулук жүрүш керек. Тозогунан коркобуз, бейишинен үмүт кылабыз. Бул жерде дагы тозок ээлерин эскерип, андан ары бейиш ээлерин эскерет. Анан туугандар бул жерде ушу айтып кое турган бир пайдалардан ушул тозокко түшкөн адамдардын бир абалын эскерет. Булар ошол жерде жатканда бир сөз таң калыштуу сөздү айтышат да. Анан ушул жерде бир нече сүрөттөгү бизге бир пайдалар. Алла таалам буларга айтып атат да тозок ээлеринечи. Эй, мен силерге не деп сурансаңар дагы, өкүнсөңөр да, кыйкырсаңар да, бакырсаңар дагы эч нерсе бере албайм. Фадуку фалан назидакум илля азаба. Азапты тарткыла, силерге азаптан башка азап жок. Бул мындай аларды коргулуу, аларга болгон жаза, аларга болгон Аллахтын каары, ачуусу экенин билдирет. Силерден бул азапты көтөрбөйбүз, азапты силерден жеңилдетпейбиз. Ошо азаптын түрү болсун, мөөнөтү болсун, анын күчү болсун, так ошондой кала берет. Балким көбөйөт дейт. Бул кезде ошо тозок адамдарында кыйналып атканда ал жерде периштелер бар, билесиздер, ошол периштелер ар кандай түрлүү түркөн азапты берген, адамдарды ошо жетектеп алып жүрө турган тозокто жүргөн периштелер болот. Анан ушул жерде тозок ээлери периштелерге бир таң калыш сөздү айтат. Эмне дейт? Гафыр сүрөсүндө 49-аятта мындай дейт. Тозок ээлер кимге айтып атат? Периштеге айтып атат. Жанагы кызматта жүргөн периштелерге. Уду раббакум юхаффиф анна яуман минал адаб. Эми ушул аятка ой жүгүртөйлү туугандар. Мындай деп атат. Эй, периште дейт. Периштеге кайрылып атат тозок ээлер. Сен дейт, Роббиңен сурачы дейт. Дуа кылчы. Бизге бул азапты бир күнгө болсо да жеңилдетсинчи дейт. Бизге тартып аткан азаптан бир күнгө болсо дагы жеңилдетсинчи дейт. Эми караңыздар, ушул аяттан. Биринчиден, булар өздөрү дуа кылган жок, караңыздар. Мындай чыкканда, "О, Роббибиз" деп өздөрү суранган жок. Мындай чыкканда периштеге айтып атат. Периштеден суранып атат. Аллахтан сурап берчи деп. Эмнеге дегенде булар себеби Аллах Тааламдан суралбайт туугандар. Тозокко түшүп калган адам Аллах Тааламга кайрыла албайт болду. Бул ушундай жаза. Бул дүйнөдө Аллахтын сөзүн угуп, буйругун угуп, аткарбай,
Аллахтың сөзін артқа таштағандықтан, сөзін ұқпағандықтан, бұл дүниеде Аллахқа қайырылып, жалынып, жалбарбағандықтан ақыретте да қайрыла албай қалады. Мына ушундай жаза. Муъминун сүресінің 108 аятында ихсау фиха ва ла тукаллимун. Оозуңарды жапкыла, сүйлөбөйсүңөр, үндөбөйсүңөр дегенде. Ошон үчүн булар бул абалды билип, сүйлөй албарын, Аллахка жалынып, жалбарып, кайрыла албарын билип, не кылды? Периштенин ортомчу кылып атат. О, периште, сен өзүң кайрылчы, дуа кылчы, суранчы деп. Бул биринчиден. Экинчиден, уду роббакум деп атпайбы? Карасаңыздар, Алла сактасын, тозок элинин сөздөрүн караңыздар. Мындай чыкканда дуа кыл Роббиңен деп атат да. Айткан жок Роббибизден деп. Эмне тозок элеринин Роббиси эмес Алла Таала. Баарыбыздын Роббибиз да. Баарыбыздын жаратканыбыз. Бирок сен дуа кыл өзүңдүн жаратканыңан деп атат. Өзүңдүн Роббиңен дейт. Эмнеге? Себеби алардын тили Аллах деп кайрыла албагандай эле жүрөктөрү да Аллахка бурула албайт. Себеби бул дүйнөдө алар Алла Тааламдын Роб деп көргөн эмес, буйруктарын аткарган эмес, тыйгандарынан тыйылган эмес. Алар Аллахтын кулу эмес, напсинин кулу, шайтандын кулу, бул дүйнөнүн кулу болуп жашаган. Ошон үчүн алар өздөрүн бул дүйнөдө Аллахтын кулу кылып жүрбөгөндүктөн акыретте дагы Роббибиз деп айта албайт. Роббиңер деп айтып атат Алла. Бул дагы өзү бир корлук, шорлук, бактысыздык. Үчүнчүдөн, ушул аятта юхаффиф анна яума минал азаб деди. Таң калыштуусу, ушул азаптан бизди көтөрсүнчү, ушул азаптан бизди арылтсынчы, ушул азаптан бизди алыстатсынчы деген жок. Алар эмне деди? Таң калыштуусу, ушул азаптан бир аз жеңилдетсинчи деди. Эмнеге билесиздерби? Себеби булардын жүрөгүндө туюп түшүнүп турушат тозок элер. Эмнеге? Үмүттөрү өчкөн алар. Алар тозоктон чыкпаарын билишет дейт. Ошондуктан арылтууну, тозоктон ажыратууну, бошотууну, кутулууну суранган жок. Жеңилдетүүнү сурап атат. Үмүттөрү өчкөн абалда. Себеби бул дүйнөдө ол капырлардын үмүтү жок да, үмүттөрү өчкөн, акыретке болгон. Себеби алар акыретти үмүт кылган эмес эле деп канча аяттар келип атпайбы? Бизден азаптан арылтсынчы деген жок, азаптан жеңилдетсинчи деди. Төртүнчүдөн, таң калыштуусу субханалла. Азаптан жеңилдетсин деди, анан мындай деген жок да. Дайыма биротоло деген сөздөр жок да. Азаптан кутулсунчу, биротоло ушулдан кутулалы, ушудан арылалы деген сөз эмес, бир күнгө деп суранышат. Түбөлүккө биротоло ушул тозокту көрбөй тургандай бололу, алыстайлычы деп убакытты канча сурап атат? Яуман минал азаб. Бир күнгө болсо дагы, бир күндүк болсо да ушу азаптан жеңилдетсинчи деп атат. Мына ушул абал менен алардын кандай кордукта, кандай шордукта, кандай кыйын абалда экенин белгилүү болот дейт. Алардын ушундай азапталып атканын көрүп, ушундай корккон, кордук, шордук абалда көрөсүн дейт. Алла сактасын. Ошон үчүн тозоктон бир курма болсо да, садака берип болсо да корккула, тозок ишке жеңил карабагыла деген ошол күнөө иштерди көргөндө бул эмне болмок эле, боло берет, Аллах кечирет деп жеңил карабаш керек. Капырларга болгон ыймансыздык болсо, айттык го, бизге болгон коркунуч бул күнөөлөргө жеңил кароо, кош көңүл кароо, кайдыгерликке кирип кетүү, тобо кылбай, истигфар кылбай өтүп кетүү. Себеби дегенде тозокто капырлар менен мушриктер эле болбойт. Ал жакта айрым күнөөсү кечирилбей кала тургандай убактылуу жатып чыга турган адамдар да бар, мусулмандар да. Аллах Таалам баарыбызды тозоктун азабынан сактасын. Мына ошондой абалды эскерип туруп, ал жерде кыйналган абалдарды сүрөттөп туруп, 31-аяттан баштап кайра бейиштеги абалдарды эскерет. Инна лил муттакина мафаза. Таква адамдар ийгиликке жетишти, кутулушту, жеңишти деп. Жеңишке жетишти. Чыныгы жеңиш туугандар бул бейишке кирип. Чыныгы ийгилик бул тозоктон кутулуу. Ал бейиш киргенде хада иқва анаба. Ал жерде аларга бакчалар, жүзүмдөр, адамдын көз көрбөгөн, оюна келбеген, кулак укпаган, көз көрбөгөн, акылдын адамдын жүрөгүнө эч убакта сыйбаган, акылына сыйбай турган, элестете албай турган нерселер бар, белгилүү. Вакава айба тороба. Ал жерде секелек жаш кыздар бар деп айтылат. Жаштары бир куракта болгон. Вакасан дихако. Ал жерде ошол шараптарды толгон, азыркы сөз менен айткан стакан дейби, ошентип сүрөттөп атат. Түрлүү шараптар бар дейт. Бир дарыяда жанында сүттөр болсо, бир дарыясында шараптар
Эми жанагы эле сөз жетиктүү. Адамдын оюна келбеген, акылына сыйбаган, жүрөгүнө менен сезе албаган, кулагы укпаган, көз көрбөгөн, аны сыпаттап айта албаган нерселер бар. Ла ясмауна фиха лагва вала киздаба. Ал жерде адамдар жагымсыз сөздү, жалган сөздү угушпайт. Бул дүйнөдө канча жагымсыз сөздөр бар. Адамдын көңүлү ооруп калат, тарым калат, жалган сөздөр бар, көңүл оорута турган сөздөр бар. Бейиште андай сөздөр жок. Бейиште каниетсиздик, наразычылык, көрө албастык, ич тарлык, мунун бейиши кооз экен, аныкы жакшыраак экен деп, бул дүйнөдө адамдар өзүнөн өйдөрөөк нерсени көрүп калса көңүлү түшүп, мен да ошого жетсем экен деп, үйдө, жашоодо ар кандай комфортто бири-бирине көз артып, ошонун артынан жүрөгүнө наразычылык келип, ушундай да. Ал эми акыретте андай нерсе жок. Ар бир адам берилген нерсесин ыраазы, ошосу менен бактылуу, бири-бирине көз артпайт. Буга жетсем экен, тиге жетсем экен деп тилек да кылбайт. Себеби адамга жетишерлик берилген нерсеси ошого таң калып бүтпөй турган нерсе, зерикпей турган нерсенин үстүндө. Ушунун баардыгы жазаан мин роббика атоан хисаба деди. Баардыгы бул дагы момундарга болгон, бул дүйнөдөгү тыйылып, буйрукту аткарып жүргөн нерсеге кыямат кайым карабыз, Аллах Тааланын алдында жакшылыкка жетебиз, ыраазылыгына жетебиз деп жүргөн, эсеп кысаптыгы күтүп жүргөн, мына Аллах Тааланын берешендиги, айкөлдүгү, молчулугу менен ушундай жакшы абалга, даражага жетишти деп эскертти. Бул жерде дагы Шейх Усеймин рахимахуллах Куран ушундай эки тарапты тең эскерет. Азапты эскерген болсо жазаны, соопту да эскерет. Акыреттеги оорчулукту эскерген болсо жеңилчиликти да эскерет. Бейишти эскерген болсо тозокту да эскерет. Жакшылык ээлерди эскерген болсо жамандык ээлерди эскерет. Кандай жол менен азапка кептелген болсо, кандай жол менен жакшылыкка жетет, аны да эскерет. Жалган ээлерди эскерсе, чындыкты ээлерин эскерет. Адам баласы Роббисине бараткан жолдо тең салмактуулукту сакташ үчүн, коркуу менен үмүттө жүрүш үчүн. Эгерде адам үмүткө гана, үмүт басып кете турган болсо, адамдын үмүтү узарып кетет дагы, бул учурда Аллах Тааланын айлакерлигинен адам эмне болот? Амандыкта калат. Мындай чыкканда кээ бир адамдарда баягы курсагы ток, дени сак, анан ырыскызы кенен, Кудай Таала менен ыраазы болуп аткан турбайбы деп алданып калат. Үмүт узун себеп ал адам. Мен Алла Тааланын кечиримине, ырайымына дуушар болом деп үмүт узарып кетет дагы, күнөөлөргө жеңил карап кетет. Эгерде коркусу көбөйүп кетсе, тозок деле эскерип ошол берсе, ал кезде Алла Тааланын ырайымынан үмүтүн үзүп салат. Мен бейишке кирбейт экем, Алланын ыраазылыгына жетпейт экем, кыйын турбайбы деп жана шайтандын азгырына кирип, кээбир ичип кетет, кээбир жанын кыйып салат, кээбир түңүлүп калат. Ошол экөө тең жаман. Ошон үчүн экөөнү тең салмакта алып жүрүш керек. Имам Ахмадтын сөзү бар. Адам баласы ибадатта коркуу менен үмүттүн ортосунда жүрүш керек. Кайсысы басымдуулук кылып кеткен болсо, адам анда куруп кетет, мындай чыкканда адашып кетет. Жанагы жакшы амалдарды кылбай шалакылык кылып, кайдыгерликке түшүп, кош көңүлдүктүн үстүндө дүйнөгө аз кылып кеткендерди байкасаңыздар, алардын үмүтү узак жүргөн адамдар. Айли кайда бүт алдыда деп отуруп өлүп калышат. Ошондой эле кээ бирлер коркусу күчөп кеткендер бирөөлөрдү кичинекей амалга деле капырга киргизип, чыгарып, адамдардан үмүттү өчүртүп, Алла Тааланды бир зөөкүр, каардуу, кечирими жоктой кылып көрүп, ошол бүт нерседен тыйылып отуруп, адал нерседен да тыйылып, акыры барып алдагы кулайт. Ошон үчүн тең салмакты сактап, коркуу менен үмүттүн ортосунда жашаш керек адам. Мына Куран дагы ошондой. Адамдын напсисине оор келбейт. Бул жакшылыкты эскергенде жамандыгын да эскерет. Кыргызда айтып го, жаман айтпай жакшы жок, жамандык менен жакшылык бирге жүрөт. Жамандыкты эскердүү, жакшылыкты эскерет. Жеңилчиликти эскердүү, оорчулукту эскерет. Куранда да бүт ушундай келген. Эмнеге адам баласы Куран окуганда ошол коркуусу дагы, үмүтү дагы, каалоосу дагы тең салмакта жүрүшүн. Мына азыр эле тозокту эскердик, алдындагы аятта, мына акыркы аятында ошол бейишелерин да эскерип атат. Таквалар ким десе, таквалар ийгиликке жетишти дебеди? Буларды ким десе, булар Аллах Тааланын азабынан коркушуп, Аллахтын буйругун аткаргандар, тыйгандан тыйылгандар дейт. Мына ушулар таква экен. Ушул тыйылганда максаты, үмүтү акырет болгон. Кээде адамдар бул дүйнөдө бир нерседен тыйылат, бир нерсени аткарат, бирок максаты акырет эмес. Ушул дүйнө үчүн кылат. Же бир ийгиликке жетиш үчүн кылат, же дүйнөнүн бир кызыкчылыгы үчүн кылат. Инналил муттакина мафаза, таквалар ийгиликке жетти деген булар акыретти көздөп кылган адамдар. Ошон үчүн алымдар
жана ихлас деген ошол туугандар. Кайсыл гана буйрукту аткарасың, адам көрүш керек. Ким үчүн кылып атам? Сен эле акырет үчүн кылып атасыңбы? Келе бар кур таква деп коет. Ал ихластын негизинде аткарбайт. Бул жерде макталгандар, алар акырет үчүн кылгандар. Аллахтын ыраазылыгына жетейин, ушу тозокко түшүп калбайын, бейишине кирейин деген адамдар. Ваттакуллах лааллакум туфлихун. Аллахтан корккула, таква болгула, силер кутуласыңар dedi. Ваттакуннар, тозоктон арыласыңар. Тозоктон корккула, тозоктон качкыла деген. Буйрукту аткарууда жана тозоктон оолак болууда таква болула деген. Ваттаку яуман туржауна фихи илаллах. Ушул күндөн корккула, ал күнү Аллахка кайтып барасыңар деген. Ошо акыреттен коркуп, Аллахтан коркуп, ошол күнгө кайтып барардан коркуп, арамдан тыйылган болсо, бул чыныгы таквалык. Ошол күндөн коркуп буйрукту аткарган болсо, бул дагы таквалык. Аллахтын буйругун аткарат, тыйгандан тыйылат, максаты Аллахтын ыраазылыгын табуу, тозоктон арылуу, бейишке кирүү. Мына ушуларды мафаза дейт. Мафаз деген ийгиликке жеткендер, утушка жеткендер. Чыныгы ийгиликтеги адамдар. Андан кийин ушул аларга болгон жакшылыктарды эскерди, бактарактарды эскерди. Ал жерде секелек жаштар бар деди. Алардын жаштары бир куракта болот деди. Вакава ибатроба. Адамдын көзү көрбөгөн, кулагы укпаган жакшылыктар бар. Сүттөн дарыялар, шараптан аккан дарыялар бар экенин эскерди. Ар бир ичкенде ар башка даам берген. Балдан аккан дарыялар бар деп эскерди. Ушунун баардыгы адамга болгон кызыктыруу. Адам ушул нерсени билсе, ушундай сыйлыктар бар экенин билгенде кандай адам ойгонот. Ал жерде вала кизаба, жалган сөздү угушпайт. Эч ким бири-бирине жалган айтышпайт. Көңүл ортурган сөздөрдү айтышпайт. Алар сүйүнгөн абалда жүрөктөрүндө кек сактоо, көрө албастык, ичтарлык деген болбойт. Бирин-бири көргөндө жылмайып турушат. Аля сурурим мутакабилин. Бири-бирине жакын болушат дейт. Мунун баардыгы ошон үчүн бейишке таза жүрөктөр гана кирет. Дагы бир аятта айтат, алар кыямат кайымда ким? Тек гана илламан аталлаха би калбин салим. Бейишке кирген, саламаттыкта калган, аманчылыкта калган, ийгиликке жеткендер, таза жүрөктөр келгендер. Ошондой арылып, таквалык түшүндө болуп, кек сактабай, ичтарлыктан, көрө албастан, жаман нерседен арылып, күнөөсү кечилип, таза жүрөктөр гана бейишке кирет деген сөз. Андан кийинки аятта, ошо Наба сүрөсүнүн акыркы аяттары. Раббис самавати вал ард ва ма байнахумар рахман ла ямликуна минху хитаба. Эми ошол эки тараптагы адамдарды эскерип, бейиш ээлери менен тозок ээлерин эскерип, анан кыямат кайымдагы дагы бир машхат деп коет, абалды, махшар күндө турганда адамдардын абалын эскерип атат Алла. Аллах Таалам асман жердин Роббиси. Асман жерде 7 кабат асман, 7 кабат жерде эмнелер болсо ошонун баардыгынын Роббиси Алла Таалам. Ал ырайымдуу зат. Кыямат кайым болгондо эч бир адам сүйлөбөйт дейт. Аллахтан башка. Аллах кимге уруксат берген болсо, тек гана ошол зат гана сүйлөйт. Ырайымдуу Алла Таалам кимге уруксат берген болсо, себеби кыямат кайымда сурак турат, периштелер түшөт, асмандар ачылат, асмандан топ болуп периштелер түшөт. Бир хадисте келет, биринчи кабат асмандагы периштелер түшөт, анан экинчи кабат асмандагы периштелер түшөт, анан үчүнчү кабат, анан төртүнчү, бешинчи, жетинчи кабатка чейин не бир миллион, миллиард деген периштелер бар. Ошонун баардыгы жер бетине түшөт дейт. Ошол күндө ла ятакалламуна илля ман адина лахур рахман ва кала саба. Аллах Таалам эч кимге уруксат бербейт. Кимге уруксат берсе, ошол гана сүйлөйт. Эч ким сүйлөйт, шыбыраган үн да угулбайт. Периштелер дагы, пайгамбарлар дагы. Дагы бир аятта, Тоха сүрөсүнүн 108 аятта, ва хашаатил асвату лир-рахман, үндөр мындай корккон абалда турушат. Ырайымдуу Аллахтан. Фала тасма илля хамса. Бир шыбыр гүүр деген үндө угул. Илля ман адина лахур рахман. Ырайымдуу Аллах кимге уруксат берген болсо, ошол гана сүйлөйт. Сүйлөсө дагы туура сөздү сүйлөйт. Ва кала саваба деген Алла Тааламдын ыраазылыгынын негизинде Алла Таалам уруксат берген нерсени. Бул жерде сүйлөө туугандар, ушул шафаат маселеси деген муфассирлер. Аллахым ушул адам бар эле, мисал пайгамбарга берген шапаат бар, жалпы момундарга берген шапаат бар, адамдардын арасынан дагы бериле турган шапааттар болот. Башка адамды куткаруу, Алла Таалам кимден ыраазы болгон болсо, уруксат берген болсо, ошол шапаатты берет. Ошол сүйлөөгө мүмкүнчүлүк берет, туура сүйлөөгө мүмкүнчүлүк берет, туура Аллахка жалынып жалбарып кайрылууну мүмкүнчүлүк берет. Фаманча атахада иля раббихи мааба. Кыскасы бизде ыктыяр бар. Бирок биздин каалообуз, биздин ыктыярыбыз, тандообуздун бардыгы бизди эч ким мажбурлабайт.
Биз өзүбүздүн каалообуз менен аткарабыз, бирок ушул ыктыярыбыз, каалообуздун бардыгы Алла Тааламдын каалоосунун алдында турат. Ума ташауна илля яша Алла. Силер каалайсыңар, ошо каалооңордун баары Аллах Таалам каалаганда гана анан каалообуз болот. Мунун пайдасы биз адам баласы өзүнө өзү таянып албайт. Бул Алла Таалам бизге үйрөтүп атат. Сенин каалооң Алла Тааламдын каалоонун алдында. Бузукулукту тандасак да биз ошону өзүбүз тандайбыз. Бактылуулукту тандасак да биз өзүбүз тандайбыз. Туура эмес жүрүүнү тандасак да биз өзүбүз тандайбыз. Ошол тандообуз Аллах Тааламдын тандоосунун алдында. Бирөө адам бузулам десе, Алла Таалам аны тосуп койбойт. Ошо бузулууга уруксат берет. Бир адам жакшылыкты кааласа, Алла Таалам ал адамга да жакшылыкты жасоого ийгилик берет. Бул эмне үчүн десе, алымдар айтат, хатта ялжа илалла. Көп Аллахка жалынып жалбарып, хидаятты сураныш үчүн ушундай кылган. Алла Таалам ыраазылыгын, хидаятын, жакшылыгын сураш үчүн. Адам баласы айтпаш керек, мен эркинмин, каалаган нерсени кылам деп. Каалаган нерсемди жасайм, каалаган нерсемди аткарам деп. Бүт буйрук Алла Тааламдын колунда деп өзүнүн каалоосун, аракетин Аллахка байлоо керек. Мына ошондо адам күчтүү болот. Ошондо адам туура жолдо болот. Себеби адамды өзүнүн каалоосуна таштап койду. Адам бат эле бузулуп кетет. Алсыз адам. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам күн эртең менен эмне кылган? О тирүү зат, ааламдын баары сага муктаж болгон зат, мени көз ирмемчиликте өзүмө таяндырба деген. Муну ким айтып атат? Аллахтан колдоо тапкан, периштелер түшүп турган, ааламдагы эң шарапаттуу болгон махлук пайгамбар алейхиссалату вассалам. Ошол жардам сурап атат. Көз ирмемчиликте өзүмө таштаба деген. Андан кийин иннаңдарнакум адабан кариба, биз силерге бул күндү жакын деп, бул азап күнү, кыямат күнү жакын деп эскертпедик беле дейт. Кыямат күн деп Куранда канча ат менен, канча жерлерде келген. Бул кыямат кайым алыс деген менен ал жакын эле. Назият сүрөсүндө кааннахум яума яраунаха лам ялбату илля ашиятан ау духаха. Кыямат кайым адамдын жаны чыкканда ушундай көрөт, же түшкө чейин эле, же кечинде эле жашагандай болот. Бир күн эле жашагандай сезет бул дүйнө. Ушул кыямат күндү тосуп турган нерсе биз үчүн бир парда, бул өлүм эле. Өлүм эле. Ар бир адам өлдү, кыяматы турду. Бирок адам баласы билбейт да качан өлөт. Бир сроктуста жок да. Бири жаш кетет, бири орто кетет, бири узагыраак жашап өлөт. Бирок баардыгы тез кетет. Адамдын жаны чыкканда ушундай өмүр кыска экенин билет. Мына ар бирибиз артыбызды эле карап көрөчү. Азыр 50ге чыккан адам кантип ушу жаш келип калдым деп таң калат. 40 жаштагы адамды карагыла. 30дагы карагыла. 10 жыл, 20 жылды кечеге эле деп айтышат. Ошон үчүн өмүрүбүздү өрнөктүү өткөрөйлү. Өмүрүбүздү берекелүү өткөрөйлү. Аллах берип койгон мүмкүнчүлүктү колдонуп калалы дейт. Мына туугандар, азыр ороз айындабыз. Булдай ороз айын көргөн адамга үзүр жок. Ороз айыны келип мүмкүнчүлүктү колдонбогон адам эмнеге мурду менен сүрүлсүн деди. Ушундай айда мүмкүнчүлүк кылбаган, жасабаган адам качан кылат? Элестеткиле, минтип эле айтса Алла Таалам, эй кулум, сага 1 ай берейин. 1 ай жакшы түзүк жүрсөң, ошол 1 айдын ичиндеги кылган сооп амалдарыңды 1 кылымдык сооп кылып жазайын. Кадимки 100 жылда адам кандай ибадат кылат, кандай орозо тутат, кандай намаз окуйт, канча соопторду кылат, ошонун сабын сен 1 ай түзүк жүр, ошону берейин десе. Кандай болмок? Эгер ал адам чынчыл болсо, ошондук жасайт. Анан жанагы шылтоо болбош керек да. Нух пайгамбар деген коом 1000 жыл жашаптыр, биз деген 60-70 эле жашайбыз. Биз жетишпей калабыз го даярдык кылганга деген. Ошондой шылтоо жок бизге. Барганда мына 60-70 жыл жашасак да бизге мурунку коомдор көрбөгөн, мурунку коомдорго берилбеген артыкчылыктар, неаматтар, жакшылыктар берилип атат. 1 айда жакшы адам ибадат кылып оңолот, өткөн күнөөлөрүн кечире алат. 85 жылдык 1 кылымдык соопторду жинай алат. Мына былтыр эле адамдар бул орозого жетпей калды. Кимдекен бул орозого жеткен болсо чоң мүмкүнчүлүктө калды. Чоң мүмкүнчүлүк туугандар бул. Мындай күнүндө Куран окусаң 10 сооп алсаң, ороз айында бир Аллахка маалым канча сооп аларың? 10дон 700 эсеге чейин. Мына ошон үчүн бул жерде муфассирлерде эскертет. Эй, сен адамдын өмүрү олжо. Ден соолугуң барда, убактың барда, мүмкүнчүлүгүң барда, жашооң барда колдонуп кал. Эртең жөн эле бир башыңа оору келип калса, бүт нерсе калат. Мүмкүнчүлүгүң жок болуп калганда кур каласың. Колдонуп кал жашооңон деп. Яума яңдурул мар'у ма каддамат яда. Ал күндө адам өзүнүн кылган амалдарын көргөндө, ар бир адам өзүнүн жасаган амалын кыямат каймаганда көрөт дейт. Ма амила фид дуня. Китебин ачып карайт, амалдар көрүнөт. Алла Таалам айтат: "Икра китабака ва кафа би нафсика ал-яума алейка хасиба." Китебиңди ачып карагын. Бүгүн сага жетиштүү дейт. Эсеп кысабын. Адам көрүп эле түшүнөт. Тозок корарын же бейиш корарын көрөт. Капыр адам
өзүнүн жасаган амалын көргөндө, китебин көргөндө азапты көргөндө не дейт? Я лайтани кунту тураба. Аттиңай мен топурак эле болуп калсам болмок экен дейт. Себеби ал жерде жанагы айбандардын топурак болуп атканын көрүп, ушулардай эле сурагы жок, мен дагы топурак болуп кетсем го дейт. Дагы бир айтат, ушул жаралбай эле койсом болмок экен деп. Айрымдар айтат, ушул акыретке келбей эле койсом болмок экен деп. Айбандардай болуп калсам болмок экен деп. Түрлүү түркүн кыялдарды, каалоолорду айтышат дейт. Субханалла. 3 түрлүү сөздү айтышат дейт. Биринчиси я лайтани кунту турабан. Топурак болсом болмок деген сөздүн мааниси адам топурактан жаралган. Ошон жаралбай эле койсом болмок экен деген сөз дейт. Экинчиси ушул кыямат кайымга тирилип келбей эле койсом болмок экен. Кабырдагы жана топурактардай болуп жата берсем болмок экен дейт. Үчүнчүсү болсо жанагы айбанаттардын баардыгын топуракка айландырып атканын көрүп, ушу айбандардай болуп мен да топурак болуп кетсем деген сөздү айтышат дейт. Кыскасы, Намаз сүрөсүндө ушундай капырлардын абалын, момундардын абалын, тозок ээлеринин абалын, бейиш ээлеринин абалын, Аллах Таалам адамга берип койгон жакшылыктарын эскерди. Жана кыямат кайымдагы акырет күнүн эскерди. Жана адамдын ушул жакшылыктардан колдонушка болгон эскертүүлөр, айбаралар бар экенин эскерди туугандар. Аллах Таалам баарыбызга ушул Куранын окуп, ой жүгүртүп, акыретте жана тозокко түшүп угуп, укпаппыз, көрбөппүз, акыл калчабаппыз, ой жүгүртпөйбүз деген, жүгүртпөй калыппыз деген топтогу адамдардан бизди олак кылсын. Куранын көп окууга, ой жүгүртүүгө, акыл калчоого, берекелүү мына ороз айында турабыз, көп пайдаланууга насип кылсын. Ва саллаллаху таала аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука